Бет майлар илгерки кылымдарда эле пайда болуп, байыркы африкалык жана европалык континенттерде кеңири колдонулуп келген. Байыркы египеттик айымдар бет майларды жаныбарлардын майына ар кандай гүлдөрдүн, чөптөрдүн жана башка кошумчаларды аралаштырып жасап келишкен. Ал эми азиялык сулуулар көпчүлүк учурда бет майды сүттөн, балдан жасашкан. Эң алгачкы бет майды Гален аттуу белгилүү дарыгер воск менен аралаштырып бет май ойлоп таап, көптөгөн кылымдар бою ал эң алгачкы жана эң жалгыз бет май болуп эсептелип келген. Бүгүнкү күндө бет майлардын түркүн түрү бар. Алар нымдандыруучу, майлуу кылуучу, кургатуучу, жумшартуучу, жашартуучу, күндөн коргоочу, тон берүүчү болуп бөлүнүшөт. Дүкөндөрдө аябай көп болгондуктан бет май тандоо аябай кыйынга турат. Ошого карабастан ар бир айымда бет май сөзсүз бар. Бет майды тандоодо эмнесине көңүл буруу керектигин косметолог Айнура Сагынбаева айтып берди. Крем тандоо бул биринчиден баасын караш керек. Анткени өтө кымбат крем алам деп көбү мындай аракет жасашат, бирок ал кремди бир эле жолу колдонуп, экинчи жолу колдоно албайт. Албетте ал өзүнүн таасирин жакшы бере албайт да. Ошондуктан орто чөнтөктөрүңөргө туура келген орто баада крем алыш керек. Өтө төмөн баадагы крем албетте сапаттуу болбойт. Өтө жогорку баадагы кремди көп колдоно албайсыңар. Биринчиден, экинчиден сөзсүз теринин түрүн караш керек. Майлуу тери болобу, кургак тери болобу, аралаш тери болобу. Анан ошо теринин түрүнө карата өзүңөргө крем алышыңар керек. Үчүнчүдөн, албетте жаш куракты карап алыш керек. Жаш бир 20-25, 30-35, 35-40 жана ошондой сыяктуу кылып тандап алыш керек. Анткени жаш териге арналган кремдерде таптакыр башкача кошумчалар бар. Анан улгайган териге, мындай эжекелерибизге арналган кремдер анда таптакыр башкача жашартуу максатында жана андай ар кандай процесстер токтотуу максатында заттар бар. Statista компаниясынын билдирүүсү боюнча бет майга болгон суроо талап косметологияда эң биринчи орунду ээлейт. 2019-жылы бет май косметологиянын 30% кирешесин түзөт. Бул жаатта косметика чыгарган компаниялар конкуренцияга дуушар болуп, ар бир компания өзгөчөлөнүп, ар кандай бет майларды чыгарууга шашышат. Бүгүнкү күндө эң популярдуулары бул үлүлдүн былжырагы сыяктуу натуралдык компоненттерден жасалган бет май. Бир кичинекей сыр бар да ошондочу. Сөзсүз курамын караш керек. Эгерде курамын карасак, ошол бизге керектүү, пайдалуу, мисалы ошол эле кетту май, же водоросли, же витамин С деп коебуз го. Биринчи жазылып турса, анда ал көп көлөмдө кошулган. Эгерде ага чейин көп ар кандай бизге белгисиз нерселер болуп, алар акырында болсо, анда аз көлөмдө кошулган. Мына ошентип дүкөнгө барганда жөнөкөй эле кыздар ошо кремдин сапатын жана чын эле ошол жерде барбы, кандай көлөмдө бар, ошону билсе болот да. Анткени анча кошуп туруп эле мына бул жерде витамин С бар деп койсо болот, бирок ал витамин С өзүнүн эффектин бербейт. Же көп кошулса, анда ал зат өзүнүн эффектин жакшы берет. Бет майлардын баары эле натуралдык компоненттерден тура бербейт. Көпчүлүк бет майлар бензол кычкылтеги, натрий тузу, метил, этил, пропил, бутил парабен, спирт, сорбин кычкылтеги, кватерниум 15, формалдегид деген химиялык заттардын кошулуусу менен жасалып, көпчүлүгү ар кандай аллергиялык кызамыкка алып келүүсү мүмкүн. Ошол себептен бет май тандоодо кылдаттык менен мамиле кылып, сөзсүз түрдө анын курамын окуп чыгууну сунуштайбыз.